Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздер менен биз Токтогул районунда жайгашкан, ушул сиздер көрүп турган Рыспаев Мүлкүбат атындагы 6-орто мектебинде жаштар менен жана ата-энелер менен жана биздин урматтуу конокторубуз менен жаштар сүйлөсүн теле долбоору кайрадан ободо. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сиздер менен мен конокторду тааныштырып өтөйүн. Ушул 6-орто мектептин мүдүрү Ырыскан Кудукбаев эжекебиз конокто. Жана ошондой эле мугалим ардагер, ардактуу атабыз бар, Токсобай Тостоков агайыбыз конокто. Жана ошондой эле коомдук ишмер, Дилмүрөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Чотонов биздин коногубуз. Жана ушул аталган 6-орто мектептин мүдүрүнүн орун басары, тарбия иштери боюнча биздин агайыбыз отурат, Турусбек Усманов агайыбыз конокто. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда жаштар сүйлөсүн теле долбоору өзүнүн ишин баштайт. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын бардыгы алдыда. Замандаштар, урматтуу жаштар, ушул жаштар тарбиясы жөнүндө бүгүн сиздер менен азын-аулак сүйлөшөбүз. Андыктан жаштардын тарбиясына биздин аталарыбыз, апаларыбыз кээде канаттанбайт. Тескерисинче жаштарыбыз айтат: "Жок, биз жакшы эле жашап атабыз. Жакшы көп нерсени окуп билип атабыз" дегендер да бар. Балким ушул маселенин оң жана терс жактарын айтсаңыздар. Биздин аталарыбыз, эжелерибиз айтат, тарбиясы куруду дегендер да бар. Тескерисинче жаштар 21-кылым, биз 21-кылымда эң мыктыбыз дегендер бар. Анда ушул аталар, эжелер, ушул жаштардын тарбиясына сиздер канаттанып жатасыздарбы? Жаштар сүйлөсүн. Аширова Апиза. Ушул мектепте 35 жыл эмгектенгем. Аны мурдакы тарбия менен азыркы тарбияны салыштырганда айткандай эле азыркы жаштар 21-кылымдын балдарыбыз, биз деген мындай жүрүшүбүз керек, тигине эркин жүрүшүбүз керек, андай мындай дейт. Бирок ошону ата-эне өзүбүз контролго алып, каяка басасың, тияка турба, бияка турба, мындай кылба, тигиндей кылба деген биз өзүбүз кечиктирип атабыз ата-эне балдарды. Баланы башынан, эмнени жашынан, баланы жашынан, эмнени башынан дегендей, аялды башынан дегендей, ошону жашынан өзүбүз кетирип коюп атабыз. Кичинекейинен каяка басып атат, эмне кылып атат, каяка туруп атат. Анан эми заман деген, коом деген ар кандай өзгөрүп атпайбы? Мисалы үчүн биздин убагыбыз дагы окуганда бизде мектепте канча биз мектептен алчубуз көпчүлүк тарбияны. Чеми ата-энеге караганда көпчүлүк тарбияны биз мектептен алат элек. Азыр болсо наоборот болуп калды. Эмне мектептен шашып ушуп барып эле эртеден кечке телевизор. Жана видик деген бир балакеттер чыгыптыр. Ушулга тыюу салынса, илгери мектептен чыкчу эмеспиз. Органдар бар болчу, комсомол органы деген бар болчу, пионер уюму деген бар болчу. Ошолор менен биз аябай сыймыктанып, ошолор менен аябай эме болуп, ошого жан дилибиз менен берилип, иш кылып, жан дилибиз менен берилип, ошонун эмесине катарына кошулуп аракеттенчүбүз. Ошого жакшы окучубуз. Ар бир эме сайын линейка болуп, балдардын кимисинин жүрүшү жаман, кимисинин окуусу жаман, ушунун баарын айтып, бизди замечание кылчу эле да. Мындай болуп атат да, азыркы жаштарыбыз айтып атат. Биз ушул кээ бир аталарыбыз, баягы сиздер айткандай, жакшы акыл насааттарын айтып келишкен. Бирок тилекке каршы биздин жаштарыбыз, окуучулар айтып атат, азыр акыл айткан, насихат айткан аталар, апалар жок болуп калды. Өздөрү ичет, өздөрү чегет, анан биз алардан талим тарбия ала албайбыз дегендер да бар. Азыркы жаштар ата-энелерин келесодой эле көрөт экен. Ата-энелер дөдөй, эч нерсе түшүнбөйт, эч нерсе билбейт. Алардын тилинде окупаш керек, ушундай да. Анан ошон үчүн ата-энесин сыйлабайт экен, урматтабайт экен, ата-эне менен кадимкидей урушат экен. Кээ бирлери кул кылат экен. Баягы күнү Азаттан бир кыз сүйлөп атат. Мен атама, энеме айтып койдум дейт. Мени эгерде Алла качып кетсе, кууп барып алып келеле. Анан кийин менен эч кимге сурабагыла, мен кимге күйөөгө тием, өзүм билем. Жашына тиемби, карызына тиемби, өзүм билем деп айтып атат да. Анан мен таң калдым да, бул кантип кожоюн боло алган деп энесинин атасына. Бул күнөөлүү болсо, кечке чейин түнү менен жүрө берсе, анан бирөө Алла качып кетсе, ата-энеси кууп барыш керек экен да, анан алып келиш керек. Анан менин ишиме кийлигишпейсиң дейт да. Өз билем дейт. Анан ошо мен мына жогорку бийлик тарабына да ушу мектептер үчүн бир кандайдыр бир чара, ошондой жанагындай уюмдарды уюштуруп, жанагындай бир эмелерди уюштуруп койсо, мектептерге аябай эле жакшы болот эле деп ойлойм да. Окуучулар тарбиялагангачы. Анан билбейм кандай азыр. Вообще эчтеке жок да, жогорку бийлик тараптан менимче мектепте эчтеке жок. Только эле жанагы окутуп атат, анан минтип атат, тигинтип атат эле болбосо, окуучулар үчүн мынауну өткөргүлө, тигини дагы жакшы ошо
кичине анча мурдакы мугалимдер болуп калып жана КВН СВН дегендер жанагындай бир окуучуларды оюнга тарткан нерселер азыр аз болуп атпайбы? Аз болуп атабы же тескерисинче көп болуп атабы? Мен ал жараксыздары көп болуп атат. Окуучунун өзүнө пайдалуусу жок болуп атпайбы? Менин түшүнүгүм боюнча ушундай да. Пайдасызы көбүрөөк, окуучунун өзүнө тиешелүү пайдалуулары азыраак болуп атат. Мисалы үчүн пионер уюму дечүбүз, ошонун ишин аткарабыз дей берип, тыпырап таманыбыз тешилчи жөн эле. Кой тигил отрядтан калып калабыз, бул отрядта минтип калабыз деп ушинтет элек. Азыр бирок дискотека уюштуруп бератпайбы? Дискотека. Ошону айтып атпаймынбы? Ошо тескери жагы көбүрөөк болуп калып атпайбы? Ал тескерүүбү же жакшыбы? Жок, тескери. Ден Валентин деген уюштуруп бератат. Мага тескери болуп сезилет ал дискотека. Маданият да бираз. Эми маданият болсо да чеги менен болуш керек эле да. Чеги кандай болот эже? Эми чеги бир кандайдыр бир ата эне катышыш керек, же бир мугалимдер арада туруш керек. Рахмат. Дегендей болуп. Рахмат. Дискотека деген мына Американын киносун көрүү, булардын баары эле балдарга тескери агитация берет. Мен буларды айтып кете алам, эч качан баланы жакшы тарбиялабайт. Ушул апа сиздердин убагыңыздарда ушундай нерселер болчу беле? Убагыбызда кыргыз кинону көрсөк көрчүбүз, көрбөсөк телевизор дегенди билчү деле эмеспиз. Биз радиодон гана андай мындай ырларды укчубуз, жакшынакай комузтун, жакшынакай ырларды укчубуз. Азыр конкурс красотыны өткөрүп атат. Конкурс красоты. Жанагы кыздардын сулуулуктары, денесинин сулуулугун. Жакшы да бул. Мектепте гана өзү кружоктор катышчы, кружокко катышчыбыз. Мугалимдер эртеси барганда каерде болдуң, үйүңө түш бардыңбы десе ошолорго жооп берчүбүз. Үйдө ата энебиз 2 саат ойноп келесиңер десе 2 саат ойноп келчүбүз. 1 саат ойноп келесиңер десе 1 саат ойноп келчүбүз. Азыркы апа, азыркы кыздар балдар кантип жооп берет? Ушинтип сиздерге окшоп жооп береби? Азыркы балдар биле албайм. Мен өзүм ушул мектептен 16 баланы тарбиялап учурдум. Азыр неберелерим окуп атат. Чөбөрөлөрүмдүн алды окуп калды. Бирок менин балдарым жакшы эле тарбиялада окуп кетти окшойт деп ойлойм. Мына мугалимдер баары эле билишет. Рахмат. Мынакей, азыр биздин аталарыбыздын, апаларыбыздын оюн уктуңар жаштар. Мен силердин ушул оюңарды колдоп, силер азыр жаш убагыңар ойноп күлүш керек. Анан кийин кээде өкүнүп калат деген учурлар бар. Силер кошуласыңарбы азыркыларга? Азыр 21-кылым, туурабы? Айтсаңар оюңарды. Жок, сиздердин айтканыңыздар туура эмес. Азыр биз мындай жүрүшүбүз керек, мындай тарбиясы жетиштүү эле. Бизге мындай шарттар түзүп бергиле деп ушул чоңдорго өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар. Сулуулар конкурсу деген бар. Мындай жакшы нерсе да. Кыздардын сулуулугун көргөзүп, мындай. Ушундай нерселер бар. Азыр бизде ушул теледе болсун, башкада болсун. Жана Ден Валентин сүйүү күнү деген бар ушундай мектептерде. Кээ бир мектептерде. Ушу кандай туурабы? Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул сүйүү күнүнө баягы биздин кыргыз кыздарын жарым жылаңач кылып, ушул ата жанагы теледен көрүп атасыздар. Ошолорго сиздин көз карашыңыз кандай? Ошону көргөндө сүйүнөсүзбү же эмне кыласыз? Мен ыйлайм да. Ыйлайсыз. Кантип ыйлайсыз? Телефон передачага жазылып калган үчүн ыйлайм. Ыйлаганда аябай дегенде көзүмө жаш чыгып ыйлайм. Себеби эмне үчүн ыйлайсың де? Бул деген нерсе биз башы мына канча жыл Союздун убагында жашадык, канча жыл момда болуп ушул убакка чейин келе атабыз. Биз адашып калыптырбыз. Адашып калыптырбыз деген себебим мен муну бир жерден байкадым. Себеби биз адашып калганбыз, мурунтан орустар менен башка мамлекеттерден бирге жашап, анан адашып калганбыз, ушу бири-бирибизди жакшы тааныбай, ата өзүн тарбиялай албай калыптыр. Аталар. Ата өзүбүздү тарбиялай албай калыппыз. Биз каяктан мугалим тарбияладык? Биз каяктан мугалимдерде күнөө жок буларда. Силерде эч күнөө жок, мындан кутулдуңар. Биз өзүбүздү тарбиялай албаган экенбиз. Өзүбүз адашып калган экенбиз. Ошол өзүбүз адашып калганда биз орусташып кетипбиз дагы. Анан орусташып кеткенден кийин башка улуттар менен кошо кетип калгандан кийин биз орустарга кызыбызды берип, биз орустан аялап турбуз. Биз ушу менен эчтекени билбей калып каша болуп калыптырбыз. Муну ушул жерди мен көрдүм бир жерден. Каша Бардакстан болуп калды. Бардакстан болду, ушу Бардакстан болуп калды каша. Эми биз эмнеге келе албай атабыз? Биз өзүбүздү тарбиялай албай атабыз. Бул киши мени тарбиялабайт, мен муну тарбиялай албайм. Буякты кой, буларда күнөө жок силерде. Бул экөөбүз бири-бирибизди тарбиялай албай атабыз. Тарбиялоо ушакта кадыр өзүбүздү тарбиялай, ата менен эне өзүбүздү тарбиялай албагандан кийин биз каяктан баланы тарбияладык. Демек күнөө өзүбүздө экен да? Күнөө өзүбүздө. Башын мындан алыш керек. Күнөө өзүбүздө. Ошол баланы тарбиялай албагандан кийин, ошол бала ким? Мен тарбиялай албаган бала. Ошол мына менин кызым. Мына директор болсо менин кызым. Ушул менин кызым. Ушул жердеги мугалимдердин баардыгы менин кызым. Ушул жерге ачтым. Сенден мен улуумун деп ачтым. Кимиз ачтым? Эч ким айта албайт. Жок, айта албайт. Эч ким айта албайт. Билбейт даже. Вот жана адашып калган жерибиз ушул жерден да. Бул эң дегиски токот эле жерин айтып коеюн. Ошол мугалимдерди мен андай деп айта албайм, күнөөлөбөйм деген сөзүм ушундай. Булар да тарбиялап атат алынча. Булар айтып атат,
Baldарды atası tarbiyalabay deydi. Atası özünü tarbiyalabasa kaqtan balаны tarbiyaladı. Men muğallimni tarbiyalab qo'ydim, muğallim kaqtan balаны tarbiyaladım. Ата, окуучулар айтып атат да, азыр мугалимдердечи. Биз мугалимдерден неге талим тарбия албай атасыңар, кандай жетишип болбой атабы десек айтат. Өздөрү аракка жумшайт дейт. Өздөрү тамеке жумшайт дейт. Анан алардын талим тарбиясы бизге сиңбейт деген дагы булардын да бир жүйөлүү бир сунуштар бар. Сөзүн айтып коюшум керек. Бул балдардыкы да туура. Бул туп-туура. Себеби ошол аксакалдарыбыз ошо тетиги магазин эшин алда, жуду башка жерде да тырайып жатат да. Ошолорду биз тургуза албай атабыз. Мен 76-дамын. Ошону тургузуп koyup tarbiyalancın bir yerde mektep durat. Mekteptin yanında mekip durat. Şu ekönün ortasında hem yerde dağı 3 yerde 3 yol durat. Mektep durat. Mekteptin ortasında magazin durat. Magazinin ardında mekip durat. Şu ekönün kay birine tarbiyeye çağırırız biz elbette. Sebebi biz aram bilen adaldı ılgı elbette. Aram bilen adaldı acırat bilir elbette. Gene ben adaş kılan derim o şehir. Aram bilen adaldı acırat bilecek. Biz imanlı adamlardan bulatırız. Biz kaçan imanlı adam bulmayacağız. Оңолушу кыйын. Bara albayбыз. Bu tübük. Ayakta yolga barda bara yerine ayakta yol tübük. Eki gana yol var. Meydin imandı olsun, iman yolundan imandı olsun. İman degen özü bilir mi? Tartip ile mi o tartip? Tartipti bileceksin. Tartipten tazalığını bilsen. Anan özündagında bilimli olsun, özündü yaxşı alıp yürsen, özündü yaxşı tarbiyalasan, oşonda gana siz imandı adam olursunuz. Özündü tarbiyalap olsun, tibalanı tarbiyalap. Ağrı kim? Şöyle yazılıp kalsın. Ağrı kimin özündü tarbiyalakın. Bir önü tarbiyalanan timide var. Özüngdü tarbiyala, özüň oku. Özüň bilimdi, özüň öýren. Özüňdi özüň tarbiyala. Birөө üçin yol görsetem desеň, ada sen de toramas bagatga salyp goýdy. Özüňdi özüň tarbiyalasaň, oşonda gana sen bir o söz söýleseň dagы oşonda ordu var. Oşonda har bir oşo sözgө жооп beresiň. Gülüp koysaň, katı kaskırıp güle berseň, anın arkasında da жооп var. Egerde uşlardın bardığını tek karap görseňer, özüňe okuduňar. Muna bu ben şu yerden davra aýtasaň, muna bizdin sabakta adep degen sabak var. Adep sabaklarımızda bu iş öyle bilbetigen. Uşul adep diyen sabaktı, men jakşı tün albatam. Okup gördüm. Uşul adepte de okup gördüm. Bu iman sabakın giriş gerek, imanga kotarış gerek. Uşul mekteptin içinde iman sabakı bolup kalsa, 1 saat, kalgan süreyle verdik, okuyorlar. 1 saat iman sabakı girip, uşul imandılıkka tarbiyalap kalsa, kalganı muğamda başlayıversin. Men edepti üretmeyle koydum aytmayayım. Ушул ата, адеп менен ыймандын айырмасы эмнеде? Adem munaka iman muna berdim mesela okuk bir bizim kokuş çaldığa düşürdüm. Ona da muna da Yaratkanın jalgızlığına, anın periştlerine, kitaplarına, elçilerine, ahiretke jakşılık menen jamanlık takdirden açu tattuzu, Kuday'ın ekeninden işengenin özü iman. Eğer alda tağlağa bir işensen, bir yaratkan Allah var ekendir. Oşoğa işene turan bolsa, oşonda siz imanlı adam bulasın. Адепчи? Adem buna baldarga adep beriyordun. Atenen kalne tarbiyalagan tiyinde munday ana oşonda görböysün bu, tiyaktan buyaktan bolboysun bu dep bul üstürten bolup atat, jakşı bolup atat. Болбой атабы? Bolup atat. Men tiye emegedagi Atanbayevga da Otunbayevga da aytadım. Men Mekke'de turup dua kıldım. Ben size aytıp koyayım. Ya atan gör, bizden Kırgız elge bir imanlı adamlar gelsek bizim bir yel kıynalbay şu bala sakavuz bir tura tarbiyadan degende Mekke'de turup dua kıldım. Ya atan gör, şu 15 milyon el var eken şu 15 milyon elge Allah Teala uşulardan bir rızkını bir kenenlerek verip Allah Teala uşulardan bir sırağın sırağını ver. En arkada kalıp kalmağa ver. 5 миллионга? 15 milyon. Kırgız 5 milyon. Ondan Kırgız'ta dedim. Kırgız'ta Mekke'den suradыңыз. Кайсыл жылы сурадыңыз? Mekke'den ötken yılı suradım başka var. O şekilde. Dağ var, dağ surayı turanlarım var. Baram degen niyetim var. Ушул ажат абызга жакшы бир кол чаап коебуз. Суроо sizge. Mına hazır hiç kim tarbiyası yok dadasda. Anan keyin bari argimel özünü tarbiyalay berdi oz. Tarbiyaçı boluş керек da, tarbiyaçı. Tarbiyaçı boluş керек. Oşo kim tarbiyaçı? Ustad anан шакирт деп коет го Кыргызда. Oşo kim tarbiya beredi? Tarbiyaçı boluş керек. Muna uşuların özünü janagada tarbiyalasa, anan keyin mından keyin jana imandılık sabak kirip kalsa, oşol iman sabagına jakşı tüşüngen adamlar bolsa, oşonda bir-birini tarbiyalasa, oşonda gana içine bolat da jınday. Munda ayağı soramazken munday bolat. Moğuz munday eken degen söz bolsa anan keyin bolat. Yok aksakal munda da siz aytpasыңыз, hiç kimden tarbiyası yok. Anan tarbiyası yok kişi tarbiyalay albayt da. Tarbiyalayt. Anan kanti menen özünü özü tarbiyalayt. Hem özünü tarbiyalar. Kim tarbiyalayt? Hem bundan ara oşonday adamlar çıksa da adam demen. Şunday adam ya. Yok oşu munday adamlar çıktı. Bir ömünde de adat demiş. Tarbiyanın yoğunu munday de adat. Bir ilimdi kişi bana adat. Buna tarbiyanın yoğu mu dedim biraz eleştirdik koyun. Bir ilimdi kişi adat da abden ilim jaktırgan köp dilder yaşagan. Men aytmayım şuların bari bilet. Oşa ilimdi kişi adat. Ya aksakal deyt. Niye dedim adat. Menden küçükken.
Siz ne için 5 vakit namaz okup kıynağı bir isteydi? Ne oldu sana? Ben namaz okuyanım sana ziyan tiydi. Je sana müşahit kıldım, eşte kılgan yok mu desem aytat. Namazdı sen 3 vakit okuturan kılbaysın bu deydi sen. Yatağın gör. O namazdı ben 3 vakit okudum, prova benim kolumda öyle. Prova benim kolumda емес. Bu bir. Ikinci Allah Teala'dan arşı alamdan Allah Teala nazip kılgan. Peygamberimiz koşulacaktan. Şu 5 vakit namaz okup Kudayda elin akılın zina yürü dep. Ana bu oşal kişini jana adaş kalganda жерди дагы ошо жерге кылып чегерден. Ошол adaş kalganda kızı ustu orusqa beripti ustagынан. Kızı orus taraf koydu. Ana götürüp жүрөт. Atağını gör. Senin ilim жактагының uşu. Senin ilimin uşuga geldi. Ben boldum, ben çarçadım da kaldım, bol toxtadım. Ата, баягы азыр сөзүңүзгө каралчы, биздин жаштарыбыз ушул баягы оруспу же Кытайбы, башкабы турмушка чыгып атат, алып атат, бул аябай модага айланды. Анан бул тарбия жаатында да өтө көп нерселер, жакшы нерселерди айттыңыз. Ушул жаштарыбыздын үнүн уксак азыр, ушул азыркы биздин аталарыбыз, апаларыбыз айтты. Балким силердин оюңар, ой жүгүртүңөр өтө азыр алдыга кетти. Компьютерди жакшы билесиңер, техниканы жакшы билесиңер. Оюңарды айтсаңар, туура айттыбы же туура эмес айттыбы, эмнесине кошуласыңар, эмнелерге кошула албайсыңар. Отуруп алсаңыз болот, аксакал. Рахмат. Жаштардан. Атым Жаныбек, фамилиям Осмонкул, ушул эле мектепте дене тарбия мугалими болуп иштейм. Анан ушу оруска тийип, орустан бала тырып алды дегенде бул аксакалга мен эч кошула албайм. Эми төрөзө төрөп алган, бирок орус тили адам да, Кытайдагы адам бир эле адамдын эле бир мындай эле өңүбүздөн эле ажыратылып ушундай эле адамдар эле. Анан кийин не дейлем, орустар менен эле биз эл болуп келгенбиз да, кыргыз мурда өзүбүзчө эле жүргөнбүз, көчмөн. Жакшы агай, сиздер кандай ушул дене тарбиядан, балким ушул тарбия жөнүндө сүйлөшүп атпайлы бүгүн? Жаштардын тарбиясы боюнча ушул кандай тарбияларды берип атасыздар, мындай ошолордун айтып өтсөңүз. Бул эми тарбиялоо деген бул мектепте мугалимдер тарбиялайт деген бул туура эмес го деп ойлойм. Себеби тарбиялоо деген бул өзү орусча айтканда перевоспитание болуп кетип атат да. А биз просто окуучуларды туура гана бир турмуш жолуна багыт гана берип коюшубуз керек да. Менин оюмча ушул. Багыт эле берсеңиздер, анан калган нерселер таап алат. Өзлөрү анан коомчулукта тарбиялаш керек, мамлекет буга келиш керек, ата-эне үйдөн, садиктен башташ керек. Бала бакчадан, Бала бакчадан башташ керек, ушул менин оюм. Рахмат, кыздар. Мен ушул мектепте окуучумун. Бул 20 мисалы окуучуларды карап көрөлү. 25-20% мектептен алсын. 20% тарбияны үйдөн алсын. 60% көчөдөн алып атат тарбияны. Жаман жака базышат. Азыр турмуштарды туташтырып көрөлү. Интернет деген бир жаман нерсе бар. Адан жакшы нерсе такыр ала албайсың. Ал жаман нерсе эмес го? Билбейм. Оюн айтып атат. Такыр жакшы нерселерди ала албайсың. Кыздардын сүрөткө түшкөндөрү бар. Сулуулар, Сулуулар. Сулуулар болушса керек. Демек, сен атың ким? Нуризат. Нуризаттын айтуусуна караганда интернет буга аябай жакпайт. Анда биздин конокторубуздун дагы сөздөрүн уксак. Агайга суроом бар да. Агай айтты, орус деле адам, немис деле адам, Кытай деле адам. Анда сизге чын жүрөктөн баары бир экен да. Чочкого тийип алабы, итке тийип алабы? Жок, эми бир мисал үчүн бир улутту жакшы деп, экинчи улутту бул каралоодо бунун өзү туура эмес деп ойлойм да. Каралоо эмес да. Алардын жашообу башка. Ал сиздин кызыңызды чочконун майы менен багышы мүмкүн. Анан кийин алар тууганыңды кой деши мүмкүн. Мисалы сен атаңды, энеңди унуткун деши мүмкүн. Анткени алар башка эл да. Аларда тууганчылык жок, салт жок. Алар өтө культурный да. Атаны карамай жок, энени карамай. Анан сиздин кызыңызды айтышы мүмкүн да. Сен төрөбөй эле койгуну, бизге баланын кереги жок. Зачем деп коет да. Жок. Мен сиздин оюңузга дагы эле каршымын. Себеби дегенде эми ар бир дагы орустардык өзүнчө динде, мусулмандар өзүнчө, эми буддисттер өзүнчө болуп кетип атпайбы? Анан кийин менин оюм ушул эми. Кандай издем? Сиз бул жагынан тарбия бербейт экенсиз. Кимге чыксаң чыгып бер. Жок. Ойноштон туулсаң деле майлуу. Ал деле адам. Эмес, мен ал темада айткан жокмун. Жөн гана орустун немесин айтып атам. Мисалы үчүн орустардан жакшы адамдар чыгып атпайбы? Генийлер чыгып атат. Ушундай эле да. Кыргыздардан деле ошондой чыгышы мүмкүн. Анда сиз айтат экенсиз да, гений болсо чыгып ал, немис болсо да. Жок. Хай Гитлер деп жүргөн немиске тийип ал. Ушундай болуп атпайбы, туура? Андай эмес. Ал адам болгону менен анын шарты башка болуп атпайбы, жашообу башка. Ал айтат да, сен туубайсың. Бизге бала кереги жок. Так? Орус болсо айтат, не надо дейт, сен атаңды, энеңди мага кереги жок. Көрүнбөсүн. Катташпайбыз, бербейбиз бир да тиын.
Анан кийин караганда иномго барабыз дейт. Жыргайлы все. Ошого макулсузбу? Мына урматтуу Же балаңыз орусту алып алса да. Анан кийин орустун катына айтат да, орус катын. Биз макулбуз, баары турмушта ушундай нерселер болуп атпайбы? Мен ошону гана айтайын дедим да. мына урматтуу азыр биздин эки агайыбыз эки көз карашты айтты. Кайсыл жакты колдойсуздар? Ошолорду мындай айтсаңыздар. Тарбиясы мындай, биз мындай деп. Барабыз. Орус боло кимге тийсе деле боло берет ал деген. Эми бу Өзбек ажы дагы бир өзүнүн эмесин айтып атат. Эми кандайга турмушка беришибиз керек? Маселен, кыргыз адамы. Мен ойлойт элем азыркы ушулардын талашында ар бир үйдөн деп жана бир аксакал айтып кетти, балдарды үйдөн өзүбүздөн тарбиялашыбыз керек деп. Эч убакта мусулман, кыргыз, кудай деген ал оруска же немиске же Кытайга бербейт. Бербейт, Бербейт кызын. Бергендер эмне болуп атат? Алышты эле өзү арабтардан маселен кыз алсаң ала албайсың. Өтө кымбат. Бизде бекер да. Бере берет. Анан бу иш айтканда Колдор алтын барк жок. Же болсо кызматына кызыгат да. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз мүмкүн орустардан келин кылып алсак болот. Тарбиялайбыз, үйлүк тарбияга, иманга келтирип, мусулман кылып анан үйлөнүп тарбияласак болот. Эң негизги ушу да, биздин жаштарды көбү азыр телевидениени көрүп, интернет көрүп алып эле боло берет. Мейли Кореяга барып, корейске тийип кетсе деле боло берет, багат ата энесин. Ал туура эмес. Мен бияка кошулат элем. Себеби Өзбек ажы бир жерин туура айтып кетти. Ал эмне менен ата энени азыктандырып, кийиндирип же багат. Адал эмгеги же чын эле айтканда жана чочконун саласы менен, колбасасы менен. Биз аларды халал таптыкпы балдар? Бизди да халал багыш керек алар. Урдабаш керек. Ошо тарбия ошого келип такалат да. Ушул кошумча. Жакшы. Мында мисал сиз айтпайсызбы? Орустан алса болот деп да. Анан мисалы азыр орустун кызы күчтүү болот. Кыргыздын баласынын мурдуна чүлүк салып сүйрөп келет. Чорту дейт сенин атаңды энеңди. Мен өзүмдүн ата энемди багам дейт да. Туурабы? Анан мисалы мында илгери тарбиялаганда сен кызым мына Токтогулдан алыс жакка чыкпагының. Токтогулдун өзүндө эле калгын. Дей Талазыма барамды ойлобогунуң, Кара көлгө, Ысык көлгө чыгып кетпегиниң деп айтчы да, туурабы? Сиз келип айтасыз, орустан алып келип, Россиядан алып келип деп. Анан кантип тарбия болот? Мен айтат элем, өзүңүз дагы ажысыз, билесиз, пайгамбарыбыз улутуна караган эмес. Порохо деген жана китепти Куранды которгон аял айткан, мен пайгамбарды сыйлаймын, ал улутуна бөлгөн эмес деп. Кайсыл убакта? Аял алган убакта деп. Аны мусулман кылып алат, жана орустун элемесин алып, биздикин тенин алабы? Биз генофонубузду өзгөртүш үчүн, адамдар акылдуу болуш үчүн башка улуттарга үйлөнүш керек. Бериши мүмкүн эмес кызды. Үйлөнүштө ислам динин кабыл алса, анан тарбия болот. Анда сизге деле чын жүрөктөн барып экен да. Балаңыз орус тап келеби, немис тап келеби? Мен сизге дагы бир талаш болот да, сиз ошонун иман жагын сурайсыз да. Сиздин диниңиз өтөбү исламга? Же өтпөйбү? Пайгамбары сен еврейсиң, кой деген эмес да. Сен орусуң, кой деген эмес да. Маселен да. Пайгамбарыбыз көп түрлүү улуттуу немелерди алган, дагы ажырашкан да эмес. Демек, төрөгө койдуң деп да ажырашкан эмес. Агай мындай болот да. Баягы балаңыз сүйүп калды дейли. Ошол баягы Кытай кызын дейли. Анан баягы бизде эне тил деп коет. Баардык ушул ымыркайдын баардыгы эне менен өсөт. Анан баягы ал исламды кабыл албайм деп, бирок сүйүү бар да. Анан сиз ошол кайсыл жагын эмне атасыз? Баягы азыркы балдар укпай атпайбы? Ата эненин айтканын укпай атат. Жок, мен өзүм билем, өзүм кылам, буну буга тием, буну алам деген маселе бар да. Анан тарбия ошол жерден жетеби, жетпей калабы деген маселе болуп атат. Биз ошон үчүн бу тарбияны садиктен, бала бакчадан тарбиялап келатпайлы. Мектепке келип эле мугалим тиги бу деп бала бакчадан кеч болуп калбайбы? Биринчи туура, кеч болуп калышы да мүмкүн. Биринчи тиги аксакал айткан өзүбүздөн дейт. Биринчи өзүбүздү тарбиялаш, биринчи азык. Харам адалды ажыратып билип, адал нерсени тамактанып, андан кийин аял алганда дагы ошо халал нерсе менен болгон, анан балалуу болсоңуз, ошондо тарбия болот. Анан келип бала бакчадан келебиз. Бала бакчада азыр кээ бир өнүккөн мамлекеттерде өздөрүнүн жакшы жактарын бала бакчада сабак берип атат. Мен суроо бар да, мисалы сиз айтып атасыз, сиз мына тияктан ал, буяктан ал деп деле айтпайм деле, анан өзү алып берет. Немис апкасыз да, орус апкасыз да, мусулман болсо эле болду деп. Анан эми мисалы жанагы Сундук предков деген кино бар да. Кыргыз бала французсканы сүйүп калат да.
Анан кийин французга аны эришип коет Францияга. А эми француз деген бул туубай турган мамлекет бул. Буга сүйүү керек, бала кереги жок буларга. Анан сиз небере жок калган турбайсызбы? Башкулутка үйлөнбөсүн деген бир исламда же болбосо бир жерде айтпайт, кыргыздарда да айткан эмес. Мен сизге айтам, сиз бул жерден чоң адашат. Адеп биринчи сүйлөштө, суроо бериште, башкада, базышта, турушта муну ушул адеп деп айтылат. Тамак жеш адеп деп айтылат. Үйлөнүштө адеп эмес, ал тарбия. Маселен ал өзүң бир коом болосуң. Имандуулар ошо балаңды эгер имандуу тарбияласаң, ал француз болот, немис болот, ал имандуу кылып алат. Мен мына көрүп атам, япондор эмне үчүн азыр ислам динин кабыл алып алат? Алар эчтекеге өздөрү акылдуу сезет дагы эч нерсеге ишенбеген. Будда дининде эле. Алар ошо компьютерге салып, Таврот, Инжил, Забур, Кур'ан-ы Каримди салып, анан ошол бузулбаган Кур'ан-ы Карим чыккандан кийин ислам динин кабыл алып алат. Көрдүңүзбү? Биз да ошондой тандап алышыбыз керек. Ал немисби, французбу? Ал бекем жагын, илим жагын, ана тарбиялаш өзүбүздө. Эми мындай да, эми сиздин культ өзүбүздө болуш керек. Эми Франциядагы сиздин кудагыңыз өтүп кетти бу дүйнөдөн. Анан кийин сиз эми кантип катташасыз Парижге? Эгер бала ошону алып көргөндөн кийин ал жакта көрөсүз. Маселен, башка мамлекеттер менен Кыргызстан дос болбосо жашоо болбойт да. Кошунабыз башка улуттан болсо болбойт. Билетке акчаңыз жок да эми Францияга барганга. Кудагыйга. Жана келин берет, кудагый менен катташ керек. Жана келин ошон үчүн келип атат да. Байлыгы, анын акыл эси, табабыз, финансы чечпейт аны. Аны эгер сыйласа, кыргыз барат. Кайерге? Кыргыз Францияда да бар, Германияда да бар, Америкада да бар. Мына Мекке, Мединеде да кыргыз бар. Мындай жакта сизге чын жүрөктөн берет экен. Мен мында апалардан сурайын дедим эле, ошо кызыңарды силер французга бергенге, Кореяга бергенге макулсуңарбы? Ошо апалардан сурайын дедим эле. Эми баягы кызыңарды француздарга бергенге макулсуңарбы? Энелердин табияты башка. Азыркы биздин абаларыбыз айтты ушул баягы келинибиз берет дейт. Анан же келин алганга деле. Апалардан сурайт. Француз Француз келинге кандайсыз? Немес келинге кандайсыз? Кытай келинге мисалы. Алат белеңиз. Сыртка кыз берип, сыртта кыз алган. Мындайча айтканда биздин уругубузду да бузат, динибизди да бузат. Мен ушундай ойлойм. Тилибизди да бузат. Тилибизди да бузат, динибизди да бузат. Сизге сурап атам. Кызыңызды французга бересизби, бербейсизби? Мен немиске. Француз, немис жигитине бересизби дейт. Бербейм деле, аларга мен жете албайм деле. Мен өзүмдүн ушул Кыргызстандын ичинде жашаса, мусулманга тийсе, мусулмандан балалуу болсо, ошол мага алып келип неберемди жыттатып турса болду. Ат башыдан болсочу, мына кызыңызга айтасызбы? айтасызбы? Барса деле мусулманга тийсе болду. Алхамдулилла мусулманга тийсе. Биз өзүбүздүн мусулман динибизге тийсе, мен ага каршы эмесмин. Ат башыдан болсо деле макул. Ат башы болобу, нарын болобу, башка жагы. Кантип катташасыз? Мен катташа албасам, балдар өзү катташып турат. Урматтуу туугандар, мындай тарбиянын бирөө биз балдарыбызды, кыздарыбызды кимди аласың, каяктан аласың деген үйрөтүштө тарбиянын бирөө да, туурабы? Сен кызым барып бир кореецке тийип кетпегениң, алар итти жейт, чочкону жейт деп айтыш керек да. Туурабы? Бөлүп коем эже. Сенин деле чочкон жегизип, ит жегизип, капыр кылып коюшу мүмкүн деп айткан бул тарбия эмеспи? Биз турмушка үйрөтүү тарбия эмеспи? Анан келип алып туруп, мейли эми кореецке чыгып келсе чыга берсин, немиске чыкса чыга берсин, ал деле адамда да отура бересизби же? Мен Кожобергенова Шаргүл ушул мектепте мугалим болуп иштейм. Анан бул теманын өзү тарбия жөнүндө башталбады. Анда мектепте биз тарбияны эң биринчи мына ушул жерде айтып атасыздар, садик, бала бакчадан башташ керек депчи. Анан эмне үчүн бала бакчадан? Тарбия эң биринчи үйдөн башталбайбы? Эгерде адам ар кимибиз ойлойбуз, биз укмуштуудай тарбияны берип атабыз деп. Кээде бир укмуш кишиден деле тарбиясыз бала чыгып калышы мүмкүн да. Биз эч убакта тарбия бала бакчадан берилиш керек, мектептен берилиш керек. Анан тем более мен могул темага кошулбайт делем. Биз мисалы мугалимдер мектепте окутуп жатып балдарды, тарбия берип жатып, адеп сабагын окутабызбы, иман сабагын окутабызбы, ошол окутуп жатып, сен баланча улуттагы адамга турмушка чык же баланча улуттагы
адамдан келин алып келди, эч убакта биз мындай тарбия бербейбиз. Биз жакшынакай тур, жакшынакай бас, улууга кайшы айтпа, салам айт. Мына биздин тарбия ушул. Бул тема мен ойлойм, бул тема биздин мектепке бир өтө жакындашпаган тема. Мисалы үчүн Франциядан келин аласыңбы же Францияга турмушка чыгасыңбы деген. Эжекеге мен суроо берем. Эжеке, бул кыздарга мисалы жүрүш-туруштун бирөө мындай да абийирсиз болуп калбаш үчүн кыздарга биз тарбия беребиз да. Кызым, мындай жигиттер менен жүрө бербе, кечкизин көп жүрбө деген бул тарбия да тура, ата-эненин тарбиясы да. Кыргыз айтып кой, кызга 40 жерден тыюу деген. Биз үйрөтүш керек да. Мындай нерсе уруксат, мына нерсе уруксат эмес. Кыз кишиге өзгөчө 40 жерден тыюу деген бүт жерден кызга насихат айтылчу да. Асыкал айтабыз, биздин ишибиз эмес. Кандай силердин ишиң эмес? Силер ушуну үйрөтүш керек да. Силер да үйрөтүшүң керек, ата-эне да үйрөтүш керек. Баарыбыз үйрөтүш керек. Анан силер биздин иш эмес. Биздин иш эмес деген жокмун мен. Биздин иш ошол, сиздер айтып атпайсыздарбы жанагы теги жакка турмушка чыгуу же баланча жактан келин келсе эмне депчи. Биз айтабыз, конечно, ой, мисалы үчүн окуучу кандай болуш керек? Тем более кыз бала кандай болуш керек? Мисалы мектепте кыздар совети деген бар. Мугалимдерден ошолор мисалы ай сайын чогулуш өтүлүп, кыздардын тартиби жөнүндө каралып, мектепте мына ушул убакыт. Мектепте окуучу бир канча убакытка 5 саатка чейин убакытта болот, андан кийин үйдө болот. Тарбиянын эң башаты бул мен үй деп билем. Үй бүлө, ата-эне кандай тарбия берсе, балада ошол көпчүлүк балада ошол ата-энеден болот да. Ата-эне аны жакшы жакка үндөп, жакшы сөз айтып, балам мындай болуп жүр, кызым мындай болуп жүр десе, бала көбүнчө ата-эненин тарбиясын көбүнчө. Сөзүңүзгө каралчы, азыр аталардагы, апалардагы, эже агайлардагы баардыгыбыз талим тарбия берип атабыз. Бирок тилекке каршы ошол эле учурда рекетчилик деген балая чыкты. Баягы балдар эмес, кыздар бири-бирин сабашып, эки жаат болуп бөлүнүшүп, ызычуулар көп. Анан ушул кайсыл жактан аксып атат? Кандай, балким же тарбиябыз жетпей атабы, же кандай ыкмаларды колдонушубуз керек? Жаштарга ушул айтып берсеңиз. Эми биз деле мектепте окуучу болгонбуз. Ошол убакта эч кандай деле жада калса окуучу көчөдөн таап алган буюмду алып кетпеген убакыт болгон бир убактардачы. Азыр эмне балдардын колунан жанагынтип жулуп кетүү, жанагынтип айтып атпайсыңарбы, кыздар менен кыздар бири-бирин ушинтип мушташып, мына ушундай. Бизде бир Советбек Байгазиев деген педагог ушунун китебинде ошол киши айтат да. Азыр биз эч кимди баланы күнөөлөгөнгө мүмкүн эмес дейт. Замандын агымы ушундай болуп атпайбы? Биз кимди күнөөлөйбүз? Баланы эч убакта күнөөлөй албайбыз. Чоң адамдардан күнөө кетип атса. Заман десек, баягы заман күн ордунан чыгып атат, ордуна батып атат. Анан бул жерде да бир олуттуу маселе бар. Балким ушул өзүбүздөн аксап аткан жокпузбу? Албетте чоң адамдардан кетип атса, бала мүмкүн ошону көрүп, ушуну жасасам боло берет, окшойт деп, мүмкүн бала ошентип жасай берет. Кээде айтып, аны жасаба деп кетирген күнү мүмкүн бала ошол ишти жасап койгон убакыт болуп атпайбы? Ал өзүбүздөн. Демек, мен эжекеге суроо берчүмүн. Эжеке, сунуш. Мындай сиздерде көп кыздар окуп атат. Кээ бир ата-энелердин колу тийбей, жакшы тарбиялай албай жатат. Анан кийин мисалы силер кыздарды үйрөтүшүңөр да, кызым мындай кийбегиниң, өтө кыска кийбе. Бир жагынан уят, бир жагынан суук тиет деп үйрөтүш керек да, же үйрөтүш керек бекем? Сөзсүз үйрөтөбүз да, эмнеге үйрөтпөйбүз? Мектептин формасы бар, окуучу дайыма постоянно ошол форманы кийет. Эркек бала дагы, кыз бала дагы. Сөзсүз үйрөтөбүз аны. Ата-энелер, мына мисалы силердин кыздар кыска кийип жүрүү. Эмне үчүн силер айтпайсыңар? Шаарга барар менен жип-жылаңач эле болуп атат. Эмне деп айтып атасыңар? Эмне тарбиялап атасыңар кыздарыңарды? Же кыздарыңарды уя аласыңарбы силер? Мен Токтобаева Нуриламын, ушул айылдын тургунумун. Биздин ушул мектептин бүтүрүүчүсүмүн. Биздин балдар да ушул жактан тарбия алып, баары үйлөнүп жайланып калышты. Мен жаштарга кааларым, барыбыз эле жакшынакай болсо экен, ушул жаштарыбыз ымандуу болсо экен деп айтып атабыз. Мен ойлойм, ата-энелер баланы тапкан, өзүнүн ички дүйнөсү таза болсо, адам өзүн таза кармап, өзүн таза, динин таза тутуп, балдарга ошол тарбияны берсе, балдарым, кыздарым жакшынакай жүргүлө,
чачыңарды кыркпагыла, узун көйнөк кийгиле, эжекеңер мектептен берген агайлар берген тарбияны уккула, убагы менен үйгө келгиле деп айтып атабыз. А биздин убакта айтчыле апаларыбыз, алыс жака турмушка чыкпагыла, кокустан биздин көзүбүз өтүп кетсе, көзүбүздү көрбөй каласыңар. Эз акылыңар менен болгула деп жакшынакай тарбияны берчи, биз Кудай буйруса ошол эле тарбия менен динибизде калган. Эми жаштарга ар кимиси ар кандай айтып атат, ар кайсы тарбияны көрүп атат. Анан менин айтарым ушу жаштар, эл журтум, баарыбыз эле ушу ички дүнүйөбүздү таза кармап, таза тутуп, балдарга жакшы тарбия берелик. Мына жогору жактан келип аткан бизге жакшынакай сөздөрүн айтып, түшүндүрүп аткан жетекчилерибизге дагы ыраазыбыз, мектептин жетекчилерине, мугалимдерге да ыраазыбыз. Эми үйдөн жакшы тарбия берсек, баарыбыз эле жакшы болот. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мына адеп деп келипсиңер, адеп, ахлак кандай болот, мектептерде кандай, жолсо тарбияда кандай, жолсо рекеттер көбөйүп кетти, туура. Азыр рекет деген өзү түрмөдөн башталып атпайбы? Ошондон келип анан салык салып мектепке келип атат да. Биринчи ушуну закон иштеш керек. Жана депутаттар жанагы рекеттердин немесин закон иштеген жокпу? Иштебей атат. Ошону кабыл алса, жазалоо закону. Мен угуп атам да күндө. Ошол кабыл алынганда ошо рекет ошондо токтойт эле. Бул. Экинчиден бизде мына мектепте жанагы тарбия сабагы деп койгон. Же иман сабагы эмес, же адеп сабагы эмес. Бу жерде манасын жет осуяты, аны жөндөй эле жаттап алат. Адеппи? Адеп сабагы, анда адепти үйрөтүш керек. Баскан, турган, сүйлөгөндү. Иман сабагы, иман десе эле коркот, намазды окутуп коет деп. Иман деген ал адам өзү Кудайды таанып, жалгыз деп эле билип, анан пайгамбарын тааныш эле. А негизи мен сунуш кылат элем, депутаттар да талашып атпайбы? Намаз кана керек эле. Жок, биринчи баскыч бизди жана орустар басып кеткен деген туура. Воскресенье күнү, воскресный деген күндөн алынган. Ошо күнү ала чокунушат. Бизге жума күндү биз үчүн дем алыш кылса, балдарыбыз да туура тарбия көрөт эле. Мечитке барат эле, иман окуйт эле. Анан кийин ушундай сунуш бар, ошо депутаттар жума күнү эс алып жумага барсын, базар күнү орустар эс алсын, а суббота иштесин анда. Болду ушул эле сунуш, оңоло болду Кудай. Рахмат. Чоң рахмат. Мына кыздарга, балдарга суроо берем да. Силердин ата-энелериңер силерди жакшы тарбиялап атабы? Канаттанасыңарбы ушул силер эже агайлардын, ата-энелердин немесинде? Кыска-кыска. Ата-энебиздин аракети жетишинче эле тарбия берип атат го. Анан бул жерде айткан апаларга кошулбайм. Чачыңарды кыркпагыла, узун кийгиле. Алардын 20-кылымда чоңойгондо, азырден 21-кылым. Заман жетишип калганда жаштарына чачыбызды кыркып эле жүрбөйлү. Ошондо эле мен аларга башы кошула албайм. Окуучулар тартипсиз, балдар тартипсиз деген бул азыркы чөйрө талап такыр башка болуп калган. Чачын кыркканга капа болбогула. Ал азыркы учурдун талабына жараша. Аны эч ким аны өзгөртө албайт. Үй өзгөрбөйт дагы. Бул бир. Экинчи, балдарды, кыздарды үй бүлөдө курсакта жатканда тарбиялаш керек. Кыскартып айталы ата. Анткени убактыбыз аз калды, бүтөйүн деп калды. Курсакта тарбиялаш керек. Анан кийин тарбияны мен кем берип койдум, мен ашык берип койдум дегенге болбойт. Рахмат ата. Чоң рахмат. Анда мен бир сүйлөп коеюн болду. Бүтүрбө? Мен мындай биякта тирүү балдарыбызды тарбиялай алсак, сиз курсактагы баланы тарбиялай берсет да. Курсактан баштап дейт, мына бу жерден эч бир тарбия жок да бизде. Чынын айтсак, тарбия жок болуп атат. Ата-энелерде да жок, мектепте да жок, эч жерде жок болот да тарбия. Ошо биздин тарбиябызды өзгөрүш керек, түп тамырын өзгөрүш керек. Чоң рахмат. Эми кыргыз өзүбүздүн азыркы нааразы болгон жагыбыз ушу жана дисктер чыгып атат. Чет мамлекеттин кинолору келип атат, ошолордун балдарга тескери таасир берип атат. Бу жерде ата-энелер да коомчулукта жалпы мамлекет өзү жалпы киришпесе, бул ушу эң оор болуп атат да. Жалгыз мугалимдердин колунан алы жетпейт. Мына чет мамлекеттен келген дисктерге тыюу салыш керек. Жана рекеттерди жок кылыш бул өкмөттүн иши. Мына ошол жактан баштап аракет жасаш керек да, өкмөт аракет жасаш керек, дистерди жок кылыш керек, криминальный чөйрөнү жок кылыш керек. Анан мына башка айылга салыштырмалуу, шаарларга салыштырмалуу биздин айыл кичинекей чөйрө, биздин балдар азырынча жакшы эле. Биздин балдардан андай тескери жакка баскан балдар жок. Мындай сыртты көрүп туруп, сырткы чөйрөнү көрүп туруп ичиң бушат да.
ушул коомчулук жалпы киришсек, балдарды жакшы жакка Кыргыздын өзүнүн нарк үрп салттарына, салт саналарына кайрылсак, биз жакшы балдарды чыгара алабыз. Рахмат. Мындай токатер жери баарыбыз мына улуубузда, чоңубузда, кичинебизде, карыбызда, жашыбызда үйрөнө турган жер. Biz imandуу боло албасак, эч жерде боло албайт. Biz жанагы депутаттарды мен тарбиялagam. Ошо депутаттардын ичинде мен силерге айтып коеюн, депутаттардын ичинде, ошонун ичинде тарбия көрбөгөндөр бар. Мына ошоге мен чакырып барса да айтам ушуну. Ошол депутаттар дагы мына өзү депутат болуп, кызын да аркасынан жетелеп жүргөндөр бар. Мына ушул угулуп калдым Кыргызстанга. Ошолордун баардыгы тең алжыгандар, адашкандар. Бул башка элди да ойлош керек. Эл жөнүндө имандуу болбосок болбойт. Бирок ушу имандуу, ошолор дагы имандуу болуп, өздөрү иманын сабагын окуп, иманга кирсе, анан кийин болот. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер биздин ушул Токтогул районундагы номер 6 орто мектеп бар. Мүлкүбат Рыспаев агайыбыздын атына коюлган. Ушул жердеги жалпы карапайым калың журттун, аталарыбыздын, апаларыбыздын, эжелердин, жаштардын үнүн уктуңуздар. Бирок чечимди сиздер гана чыгарасыздар. Тарбиябыз жакшы дегендер да болду, бирок тилекке каршы жаман дегендер да бар. Аны сиздер бизге караганда жакшы билесиздер. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору кийинки ишембиге чейин сиздер менен коштошот. Саламатта калыңыздар. Тарбиябыз бекем болсун. Eşiktir biz şamaygan
uzak yaşa Bar olup aramızda Atake uzak yaşa Aman gül aramızda Atake